Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы Ибн Хажар ал-Хайтами рахимахуллаху тааланын китебинен сабак уламакчыбыз. Инсан сак болуусу, андан этият болуусу зарыл болгон дагы бир күнөөнүн катарында рахимахуллаху таала ал-уджбун деп алып келет. Уджуб бул инсан өзүн улуктап калыштыгы. Инсан өзүнүн күчүнө, өзүнүн акылына, же өзүнүн мал байлыгына, же өзүнүн аброюна, же өзүнүн илимине, же өзүнүн кылган ибадатына таянып калыштыгы. Мына ошол нерсеге таянып, менсинип, бой көтөрүп кыйын болуп калыштыгы. Ошол неаматты берип аткан Аллах Тааланы унутуп, бул менин күчтүүлүгүм менен, бул нерсе менин илимдүүлүгүм менен, бул нерсе менин акылымдан, бул нерсе менин байлыгымдан, бул нерсе менин жакшы бир иштегендигимден болду деп келген неаматты Аллах Таалага таандык кылыштын ордуна өзүнүн нафсына таандык кылып, мен кылдым, мен жасадым, бул ишти мен гана кыла алам деп ушинтип текеберленип өзүн көтөрүп калыштыгы бул шариятыбызда уджбун деп коет. Бул дагы шариятыбызда кайтарылган сыпаттардын катарында. Уджуб Аллах Таалага таянбаштык болуп эсептелинет. Келген неаматтарга Аллах Таалага шүгүр билдирбештик болуп эсептелинет. Ар бир келген неамат бул Аллах Таала тараптан келет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Вама бин ни'матин фаминаллах". Силерге кандай гана бир неамат, жакшылык келбесин, силерге кандай гана бир мал мүлк, бала чака, ден соолук, же байлык, же силерге акыл, же силерге илим берилбесин, же болбосо силерге бир жакшы ибадат кылууга тавфик берилбесин, мунун баары Аллах Таала тараптан болот. Ва ин та'удду ни'маталлахи ла тухсуха. Эгерде силер Аллах Таала берген неамат эсептеп болмосоңор, анын эсебине жетпейсиңер дейт. Мына ушул берген неаматтарга Аллах Таала дейт: "Фашкуру лиллах". Аллах Таалага шүгүр кылгыла деген. Аллах Таалага шүгүр кылуунун бир жолу бир келген неаматты Аллах Таала мага жиберди. Аллах Тааланын фазлы менен, Аллах Тааланын мага кылган ырайымы менен мына ушундай жакшы иштерди кылып атам, мына ушундай ибадат кылып атам, мына ушундай мал дүйнөм бар экен, бирөөлөргө жардам берип атам, мына ушундай Аллах Таала мага акылды берген экен, илимди берген экен, ушундай кылып атам деп ушинтип Аллах Таалага биз неаматтарды Аллах Таала таандык кылууга не буйруганбыз. Мунун тескериси, бул келген неаматтарды Аллах Таала таандык кылбай, Аллах Тааланы унутуп, мен кылдым муну, мен кылдым деп өзүнүн атын көтөрүп калыштыгы бул шариятыбызда уджбун деп коет. Өзүнүн нафсына өзү ушундай таянып кыйын болуп кетиштиги. Буну Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде көптөгөн жерде кайтарган. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде бул чоң күнөө экендигин баяндап берген. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Вала тамши фил арди мараха", сен жер бетинде текеберленип, бой көтөрүп баспагын деген. "Вала тусайру хаддака линнас", боюңду тике көтөрүп, адамдарга ушинтип бетиңди салып, адамдардын жүзүн карабай, асманды карап, бой көтөрүп өзүңдүн байлыгыңа таянып, менсинип кыйынсыбагын деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде буну кайтарган. Албетте бул уджуб текебердүүлүктүн бир түрү. Текебердүүлүк бул башкаларга боло турган болсо, ал эми уджуб бул инсан өзүнүн нафсында болот. Инсан бир жакшы иш кыла турган болсо, биз жогоруда айткандай эле, мен ушундай иш кылып койдум, ушундай кыйын болуп калыптым, ушундай күчтүү болуп калыптым деп ушинтип өзүнө Аллах Таала берген кудурет менен, Аллах Таала берген ушундай неаматтарым болду деп эстеп ушинтип калыштыгы бул ошол уджбун деп коет. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде "Бейнама раджулун ямши фи хуллатин ту'жибуhu нафсуху мурajjilun чумматуху" дейт. Бир киши өзүнүн кийген кийимине, тараган чачына менсинип, кыйынсып бара жаткан кезинде "Ифхасафаллаху бихи фаху ятажалжалу иля яумил кыяма". Аллах Тааланын неаматын унутуп, бул бардык байлык меники деп текеберен басып кетип аткан жерин Аллах Тааланы жерге жуткузуп жиберди дейт.
ал қиямат күніне чейин ошол жердин астынан жетелек тагдыры деген. Бул дагы текеберликтин, ожбунун чоң күнөө экенин бизге кабар берет. Эми дагы муну тереңирээк түшүнүш үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Бану Исраилдеги 3 кишинин окуясын айтып берет бизге. Аллах Таала Бану Исраилден 3 кишини бир сыноону каалады дейт. Аларды сынап көрдү дейт. Биринчиси Абурос болчу. Пес оорус менен ооруган. Экинчиси Акро, чачы жок. Үчүнчүсү Аама, көр адам эле дейт. Аллах Таала буларды сыноону каалап, аларга бир периштени жөнөттү. Периште биринчи жана пес оорусу менен ооруган адамга келип туруп, сен эмне каалайсың дейт. Эмнени жакшы көрөсүң? Каалаганды айт, мына ошол сага берилет дегенде ал нерет. Ошол мени пес оорусу кетсе экен, адамдар мен ошол жек көрүп атканда пес оорусу кетсе экен дегенде, жанагы периштени дуа кылат. Жана ошого не жакшы бир келбет берилет. Жана дагы экинчи суроосун берип, мал дүйнөдөн эмнени каалайсың? Кандай байлык керек дегенде, ал бир төө сурайт. Ага ошол бир бооз төө берилет. Андан кийин экинчи акырога келип туруп, мындан да ушул суроону берет. Эмне каалайсың? Кандай мал дүйнө керек дегенде, бул дагы айтат. Мен үчүн чачым жок, мага чач берилсе дейт. Анан мал дүйнөдөн мага бир уй берилсе дейт. Буга дагы ошол чач берилет, анан да уй берилет. Андан үчүнчү көр кишиге келип, сокур кишиге келип, буга дагы ушул суроону берген кезде, ал мага ошол бир кой берилсе, анан көзүм кайтарылып берилсе деп ушинтип сурайт. Үчөнтесине ошол нерсе берилет. Анан арадан күндөр өткөндөн кийин Аллах Таала ошол жанагы берген төөсүнө, бирөөсүнүн уюна, бирөөсүнүн коюна береке берип, ушундай бир чоң бир өрөөн кой уйлар болот. Ошентип периштелер кайра дагы буларды сыноо иретинде биринчи ошол жанагы перс оорусу менен ооруган кишиге ошонун өзүнүн мурдагы сүрөтүндө келет. Ошол перс оорусу менен ооруган адамдай келип туруп, андан сурайт. Эй паланча, мен ушундай мусафир адаммын. Мен кедей адаммын, ошо сапарга чыктым эле, сапарыман үйгө жете албай калдым деп. Ушундай суроо узатып, Аллах Таала сага ушундай байлык берген экен, мага байлыгымдан кичине берсең, мен үйүмө жетип алайын деп сурап келген кезде жанагы перс оорусун айыккан адам берет. Жок, бул малдын ар биринин өзүнүн акылары бар. Ар биринин өзүнүн орундары бар. Сага бере албайм деп ушинтип жанагы мал дүйнөсүн бербей коет. Ушунда жанагы периште айтат. Сен мурда ушу перс оорусу менен ооруган адам эмес белең? Адамдар сени жактырбай, адамдар жиркенген адам эмес белең, кедей адам эмес белең дегенде жанагы перс оорусуна айыккан адам берет. Жок, мен андай эмесмин. Андай эмес элем мен. Бул мал дүйнө менин ата бабамдан калган деп Аллах Таала жанагы берген неаматтарды унутат. Унутуп, бул мал мүлк мен ата бабамдан бери мага мурас болуп келип атат. Мен андай ооруган адам эмесмин мен. Эзелтен ушундай мансаптуу бай уруулар катарында болгонмун деп жанагы Аллах Таала буга берген ден соолукту, берген байлыкты унутат. Ушуна жанагы периште, эгерде ошол мен айткан сөзүм жалган боло турган болсо, Аллах Таала сени ошол мурунку абалыңа кайтарып койсун дейт. Ошентип жанагы адам, перс оорусуна айыккан адам кайра мурунку абалына кайтып калат. Ушул жаман перс оорусуна ооруган абалына, жана не кедей болгон абалына кайтып калат. Бул Аллах Таала берген неаматты четке каккан үчүн. Мен кылдым, мен ата бабаларыман болуп атат деп текеберлик кылгандыгы үчүн Аллах Таала кандай ушундай абалга кайтарып койду. Экинчиси дагы келгенде жанагы таз кишиге келген кезде, буга да ушундай суроо берилген кезде, бул дагы ошентип айтат. Бул мал мүлк мен ата бабамдан келген. Мен андай таз киши эмес элем, мен жакшына киши болгом деп ушинтип Аллах Таала берген неаматты унутуп, жанагы периштеге өзүнүн сүрөтүндө келген кишиге мал дүйнөсүнөн бербей коет. Буга дагы дуа кылып коет. Бул дагы ошол мурунку абалына кайтып калат. Үчүнчү андан кийин жанагы сокур кишиге келет. Эй, мен ушундай мусафир болуп калдым, кедей болуп калдым. Үйүмө жетишке бир аз мал мүлк керек болуп атат. Сен Аллах Таала жана сен гана жардам бере аласың бул нерсеге. Мага ошо Аллах Таала берген неаматтан кичине берсең дегенде, жанагы сокур киши не дейт? Мен да ушундай сага окшомо сокур киши болчумун. Мен да сага окшомо бир ушундай кедей киши болчумун. Мына бир өрөөн койдон каалаганча ал дейт. Кааласаң баарын алып кетип кал, кааласаң өзүңө жетиштүүсүн ал. Мен бүгүн сени эч нерсе аянбаймын дегенде, жанагы периште не дейт? Аллах Таала силер үчөөңөрдү
сынаған болчу дейт. Экинчи, жанагы сен эки досуңа дейт, Аллах Таала ачыкчы келди дейт. Ал эми сага Аллах Таала ыраазы болду. Сен Аллах Таала берген неаматты Аллах жолуна иштеткенде ыраазы болдуң. Жана келген неаматты бул неаматтарды Аллах Таала берди деп ушинтип теке бериле эместен Аллах Таала берген неаматка шүгүр кылдың деп туруп, сенин ошол малыңды дагы Аллах Таала көбөйтүп берсин деп ушинтип жанагы периште не кетет. Бул окуядан алуучу ибарат не, урматтуу мусулман тууганым? Бул теке бердүүлүк. Аллах Таала берген неаматтарды унутуп, менин күчүмөн болду деп өзүнүн күчүнө, өзүнүн акылына, өзүнүн байлыгына таянып калыштык бул келген неаматтардын жок болуусуна алып келет. Жана ошондой эле дагы бул Аллах Тааланын каарын келтирет. Ал эми келген неаматтарга шүгүр кылыштык. Ушул нерсе Аллах Тааланын каалоосу менен болуп атат. Аллах Таала ушундай мүмкүнчүлүк бериптир. Ушундай ибадат кылып атабыз деп Аллах Тааланын өзүнө таяныштык. Бул не? Аллах Тааланын ыраазычылыгына алып келет жана биздин Аллах Таала берген неаматтардын дагы зияда болуусуна, дагы өсүүсүнө, дагы көбөйүшүнө бизге себепкер болот экен. Дагы урматтуу мусулман тууганым, бул теке берүүлүктүн дагы вujudтун бир көрүнүшүнөн, эгерде ибадат кыла турган болсо дагы инсан ошол ибадатына таянып калыштыгы. Ушунча ибадат кылып койдум, өзү күчү менен кылып атам деп ушинтип ибадат менен текеберленип калыштыгы. Же болбосо бирөө даават кыла турган болсо, ошончо даават кылып атам, ушундай жакшы иштерди кылып атам деп өзүнө өзү текеберленип, өзүнө өзү таянып калыштыгы бул дагы вujudтун түрүнө кирет. Албетте Аллах Таала бизге берген неаматтарды эсептей турган болсок санына жетпейбиз. Аллах Таала берген кичинекей неаматка биз Аллах Таалага шүгүр кыла албайбыз. Анын ордуна бир нерсе бере албайбыз. Ушундай бир окуя келет. Аллах Таалага 100 жыл башын саждадан көтөрбөй ибадат кылган киши жолугат. Аллах Таала айтат: "Сен бейишке менин ырайым менен киресиңби? Же болбосо өзүнүн кылган ибадатың менен киресиңби?" дегенде, жанагы бенде не дейт? Мен өзүмдүн кылган ибадатым менен кирем дейт. Сен ырайым менен эмес дейт. Аллах Таала ошондо мен берген неаматка сен ибадатыңды салыштырып көрөлү дейт. Таразанын бир жак четинде көз неаматын коет, бир эле көздү коет. Эми экинчи таразанын ташына жанагы 100 жыл ибадат кылган ибадат соопторун койгон кезде жанагы Аллах Тааланын берген бир эле көз неаматы 100 жылдык ибадатын басып кетет. Мындан эмне айтайын деди урматтуу мусулман тууганым? Биз канчалык ибадат кылбайлы Аллах Таала берген неаматтардын шүгүрүнө жете албайбыз. Бизде канчалык байлык болсун, канчалык күч болсун, канчалык илим болсун, канчалык көп садака кылбайлы, канчалык көп жакшы иштерди кылбайлы, бирок ошол нерсени мен өзү күчүм менен кылып атам деп таянып кала турган болсок, Аллах Таала тафики менен Аллах Таала ушундай мага жакшылыкты ыралаптыр деп өзүбүзгө өзүбүз текеберленип таяна турган болсок, анда Аллах Тааланын бизге кылган жакшылыктарынын шүгүрүн билдире албайбыз. Бир гана Аллах Таала ошо бизге тафик берди, ушул нерсе менен болуп атат, Аллах Тааланын ырайымы менен болуп атат, Аллах Тааланын берген тафики менен болуп атат деп баардык нерсени Аллах Тааланын өзүнө таштай турган болсок, мына ошондо гана Аллах Таала берген неаматтарга биз шүгүр билдире алабыз. Эми сабагыбыздын жыйынтыгында Аллах Таала баарыбызды текебердүүлүктөн жана өзүбүздүн күчүбүзгө, өзүбүздүн малыбызга, өзүбүздүн акылыбызга таянып, башкаларды кемситип сүйлөп калуудан өзү сактаган болсун. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.